Дагы бир рет assalamu alaykum. Машина кеч каналынын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Мен видео тартууну улантуудамын. Бүгүн 1 ноябрь 2020 жыл апта күнгө жекшемби. Биз Сош шаарында Жапалабуна базарынан ушундай видеолорду тартуулап атабыз сиздер үчүн. Азыркы видеолорубузда көрүп турганыңыздардай навестин жанындагы жана навес астындагы унааларды тартып кетемин. Бул да мында көбүнчөсү жылы жаңыраак, жаңы моделдеги унаалар болуп кетет. Баасы кымбатыраак болсо дагы. Ошолордун катарында мына Chevrolet Spark 2 муундагы 2016 жылы чыгарылган, кыймылдаткыч көлөмү 1, эсин байланыш номери 999 коду менен 69 19 60. Аны өзүнүн куюлган дистеринде заводской. 4 дөңгөлөгү тең жайкы. Ошонда 4 парктроник датчиги. Салонда көрсөтүп коелу. Миннан тапшым керек экен. Мында 4 айнектен электро көтөргүчтүү, электро күскүлөр. Бул отургучтар мында кара, кожа, подогрев сидений. Качан келди? Келгениге 1 ай болду. Келгенине 1 ай болду дейт. Мультируль, антизанос, система стабилизация, өчүрүп жандыруу. Бuyurali. Арканкы жагында көрсөк болуп, коробка автомат, Spark 1 муундагыдай эле, эшиги ушундай ачылат. Пробеги канча болуп калган? 122 000 километр. Айтылыш баасы 495 000 сом. Hyundai Sonata. Свежий перегон. Эки миң 16 жылы чыгарылган, объему 2, заводской газда, коробка автомат. Эсин байланыш номери 555 42 12 42. Кара кожа, отургучтары мультируль, антизанос, мультимедиасы жөнөкөй эле. Климаты болсо жок, бир зоналуу экен. USB AUX радиомдору дагы бар. Баасы $9,000 деп атат. Kia Rai. Канча болду келгенине? 3 ай. Кореядан бу. Мында өзүнүн заводской оригинал литий дистеринде 4 дөңгөлөгү тең жайкы, протекторлору жакшы. Мында өзү дагы заманбап дизайнда 2019 жылы чыгарылган, кыймылдаткычын көлөмү 1, бензин. Так, телефон номер жакшы көрүнбөй калыптыр го. Азыр көтөрүп коет, көрсөтүп берейин. Мынакей, эсин байланыш номерлери. Баасы канча эле? 590 000 сом деп атат. Айтылышкана баасы. Арканкы жагынан көрүнүшү. Бою кыйла бийик эле, мындай караганда габариттүү буюмдардагы жүктөсө болот. 4 парктроник датчиги. Функция бесключевого доступа бар. Так, бул жагында болсо башкаруу кнопкалары, отургучтары кара, боз комбинированный кожада, подлокотник, штатный монитор, климат бар, кондиционер. Бул жагында болсо подогрев сидений 2 режимде, антизанос. Пробег канча болуп калды? 126 000 кило. 26 000 эле. Анда вообще аз жүрүптүр. Эми жылы деле жаңы болгон үчүн ооба. Арканкы орундуктарда да мына байкасаңыздар, подогрев сидений бар экен. Жакшы.
Жақсы. Бензинді 100 километрінде 5 литр ile сарптайды екен. Toyota Yaris 2007 жылы шығарылған, объемы 1.4, дизель, коробка механика. Басы 420 мың сомды отады. Төрт дөңгелегі өтең жайқы. Салоны. Honda Accord. Екі мың үшінші жылы шығарылған, газ бензинді, коробка автомат, объемы 2.4. Люк бар. Камера заднего вида. Так, салонында bir көрсетіп бола. Кожауы отырыштары? Ткань бы? Ткань екен, а? Ткань материал. 2 зоналы климат. Мультироль, круиз контроль. Машина кейс каналы. Антизанос. Мына газдың болса, датчик болса, ол жерде бассаңыздар автоматтық түрде газға қотырылады, қайтара бассаңыздар бензинге. Басы 520 мың сомды отады. Samsung SM6 моделінде мынанда қоз дизайндағы уна. Дөңгелектері шындай жайқы, протекторлары жақсы, құйылған өзінің оригинал дистерінде. Оптикаларына жақынырақ көрсетейін. Бірінші сыртқы көрінішін көрсетейлі. Камера заднего вида. Балмат қағазына қайрылалы 2016 жылы шығарылған, объемы 2, коробка автомат, басы $14.000. Уна жауық қазір. Мынандай көрсетіп көрелі. Ақ боз түстегі кожа, отыруштары, авторучник, штатный монитор, 2 зоналы люк, подогрев руля, абдуфтарынан бері бар екен. Дегілі бардық навороттары бар. Торпедалардағы кожа менен мынандай тегілген жерлері дағы бар екен. Chevrolet Malibu екінші муындағы. Есі жоқ, уна жауық. Отырыштары жөнөкөй ткань материалда, монитор бар. Максималды комплектация емес. Кореяның сборкасы. 2017 жылы шығарылған, объемы 1.5 турбо, коробка автомат. Жандағы адамдардан сұрасақ, есі $14.000 деп аттылы дейді. Kia K7. жылы шығарылған, объемы 2.7, басы $12.000. Buna cavuk.
Toyota Prius 2016 жылы çıkarılgan, объемы 1.8 гибрид. Bası $15.000. Kia Sportage 4 дөңгелегі тең жайқы. 2014 жылы çıkarılgan, коробка автомат, объемы 2, дизель. Buna жабық болуш керек, ачык экен. Ачык экен, көрсөтүп коелу. Отуруштары кара кожа. Монитор. Подогрев сидений, климат-контроль, 2 зоналуу. Помощник спуска с горы дагы бар, функциясы жакшы, антизанос. Басы $12.500 деп аткан. Пробег канча болуп калды? 44.000. Жакшы, аз эле экен. Hyundai Avante 5. жылы чыгарылган, объемы 1.6, коробка автомат, басы $7.500. Салону Kia K5 2016 жылы чыгарылган, объемы 2, газ. Есім байланыш номері 700 19 87 29. Свежий перегон. Басы $12.000. Еші жоқ шойт, уна жауық. Салон көрсетіп қолы, чаң басып қалған кен, айнеге. Lexus GX 470. жылы шығарылған, объемы 4.7, басы $17.800. Salonu Lexus RX 470 кен, гибрид. 2011 жылы чыгарылган, декабрда. 4 ВД, кыймылдаткычтын көлөмү 3.5. Басы $22.000. Есім байланыш номері 552 11 08 79. Salonunu көрсетіп қойырайын. Toyota Camry 45 кузовта. 2010 жылы чыгарылган, объемы 2.5, басы $10.300. Люк бар. Daha bir Toyota Camry 40 kuzov. 4 дөңгөлөк тең кышкы, липучка, протекторлары жакшы. 2007 жылы чыгарылган, объемы 2.4. Коробка автомат, басы $7.900. Есім байланыш номері 555 61 20 61. Oturuşları кожа. Toyota Camry 50 kuzov, американец.
2014-жылы чыгарылган, объемы 2.5, баасы $11.000. Эсим байланыш номери 223 коду менен 000300. Toyota Camry 50 кузов, американец. 2014-жылы чыгарылган, объемы 2.5. Коробка автомат, эсим байланыш номери 777 44 40 41. Айтылыш баасы $13.000. Салон көрсөтөлү. Honda Accord 2008-жылы чыгарылган, объемы 2.4, коробка автомат, люк бар. Баасы $9.000 беле? 9.000. Салону Toyota Camry 30 кузов. 2002-жылы чыгарылган, объемы 2.4, баасы $7.000. Коробка автомат. Канча эле?